саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Дилмаек телепрограммасынын кезектеги көрсөтүүсүн сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Мына бүгүнкү биздин студиянын мейманы Нуркан Турсунбаев, Кыргыз Республикасынын еңбек сиңирген артисти, обончу, композитор, кино жана театр актёру кыргыз элибиз Нуркан Турсунбаевди жакшы билишет. Менин оюмча биздин Талас тургундары дагы Нуркан Турсунбаевди жакшы толук билишет деген ойдомун. Эми Нуркан аке, биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Аңгемелешүүбүздү баштай берели. Эми сизди жана башында айтып кеткенде билбеген кыргыз жок. Себеби дегенде ушу мисалы үчүн театр дегенде кандайдыр деңгээлде мына Нуркан Турсунбаев деп, же болбосо оончу дегенде кандайдыр деңгээлде Нуркан Турсунбаев деп, кино актер дегенде деле ошондой. Андан тышкары оондорду баягы артист катарында көп мына сахнада абдан чоң ролдорду жаратып келаткан адамсыз. Анан эми чын айтыш керек, Талас жергесине келип калганыңызга абдан биз кубанып атабыз. Мына биздин бүгүн студияда эл менен бет маңдайлашып отырасыз. Анда эмесе ошо маектешүүбүздү баштай берсек. Менин биринчи суроом мындай да. Эми чын айтканда ар бир нерсенин өзүнүн башаты болот да, бир агып чыккан булак сыяктуу болгондо. Анан эми сиздин ушул артисттик же болбосо оончулук деп коелу, же болбосо жалпы эле ушу искусствого болгон кызыгууңузду бир булагы каякта жатат, каяктан башталган, кандайча сиз оончулукту ушу бир аталы оончулукка өтүп кеттиңиз, ушундан баштасак да, ушундан баштап айтып берип баштаңызчы. Аңгемелешип. Рахмат Эрбек. Мен мына ушу Төө ашуудан өтүп келатканда Кожомкул атанын арбагына дайыма сыйынып өтөбүз. Өтмөккө келгенде Манас атамдын, Бакай Кошой бабаларыбыздын, Манас Семетей Сейтек аталарыбыздын, Айчүрөк Канеке апаларыбыздын урматына бата кылып анан өтөм дайыма. Таласка келатканда менин жүрөгүм жарылып келет. Анткени ошо Таттуу экөөбүздүн балалык кезинен баштап ушул бүткүл өмүрүбүз Талас жергеси менен, Чыңгыз Айтматтын чыгармалары менен, ошо акыры кинодо дагы, театрда ошо байланышыбыз бар да. Андан сырткары акындар менен, манасчылар менен, иши кылып чыгармачылык адамдар менен ошо өмүрүбүз бирге байланып калган деп айтам да. Анан кээде мен айтам ушул Жумгалда төрөлсөк да биз Тарас биздин мекенибиз деп. Анткени бул дүйнө жүзү таң калган жер да, туурабы? Манас атабыздын Талас жергебиз дегенде. Анан эми бу чыгармачылык деген кыйын нерсе, көрүнгөнгө бериле турган нерсе эмес. Анан бул чыгармачылык каяктан болуп калды дегенде, мен ойлойм бу биздин Жумгалды таланттардын бешиги деп аталып келет да. Анткени ошондо Койрочук атам, Калык атам, Мыскал апам, Муратбек, Бүбү Сайрага окшогон Мидин жездебиз ушул улуу таланттар чыккан жерлер. Анан эми менин ошол искусствого Таттуу экөөбүздүн байланышып калганыбыз ушундай болуш керек эле. Анткени биздин үй бүлөбүз чыгармачыл адамдар болгон. Менин чоң атам Турсунбай чоң комузчу, дастанчы, манасчы, куудул адам эле да. Мен ошол чоң атамдын колунда өсүп калгам. Анан өзүмдүн атам Турсунбаев мырзалы болсо, Токтогул Сатылгановдун эң кенже окуусу, чоң композитор, акын, чоң комузчу, дастанчы болгон. Апакебиз болсо, ошол бардык жагынан, сулуу жагынан, ошол келишимдүү жагынан, адам кет жагынан ушу таттыкем, ушу апамды тарткан, бардык сулуу жагынан. Анан эми мен мына 3 жашыман баштап ушу атам, чоң атам колунда өсүп, 3 жашыман баштап комузду үйрөндүм. Демек, мына биз 5 тууган элек, 5өөбүздөн ушул чыгармачыл адам болгонбуз. Эң улуу байкем Жумгалбек деген байкем чоң акын, журналист, сатирик акын болгон. Андан кийинки Сатселбек деген байкем атамды басып кеткен комузчу болгон. Анан менден кийин Таттуу карындашым, андан кийин эң кичине инибиз монумент скульптор, художник болгон да. Ал дагы чыгармачылык. Ооба, чыгармачылык адамдар. Демек, ошол мен ойлойм, биринчиден ушу жергебизден туулуп өскөн чыгармачылык адамдар менен, ошолор менен кошо аралашып калдык. Мына Мыскал апамдын колунда өсүп калдык, Жумгалга көп барчу эле. Эми улуу акындардын баарын көрдүк. Эми чыгармачылык адам болгондон кийин анан көбүнчө ойлойм ошол Таттуу экөөбүзгө биринчиден мектептеги мугалимдер бизге ошол түрткү болду. Ошондон келип анан ошол
жанагы атам ошо биринчи жолу колхоз совхоз театрын түзүп, андан кийин тиги Нарын Муз драма театрын соң согуш башталып кетип, анан согуш келгенден кийин Таттуу төрөлгөн. Анан ушундай чыгармачылык, мен ойлойм, ошонун башатынан ошол айлана чөйрөдөн, үй бүлөлүктөн болуш керек, ушул чыгармачылыкка бирөтө ушул искусствонун адамы болуп калганыбызга. Рахмат, Нурхан аке. Эми мындай да, дагы эгерде мен суроомду уланта турган болсом, мына мен билем, биз ушу 60-70 жылдардын ортосунда мынакей Ырысбай, Аксубай, Калыйбек, Нуркан деген ушу 4-5 бүт ушу Кыргызстанды дүңгүрөтүп, сону оондорду чыгарып, мисалы үчүн сиздин жанагы 6-күнү кечин деген оонуңуз эмне деген оон? Өзүнчө эле ошо кездеги жаштардын гимнине айланып калган, ушундай да. Ырысбайдын ырлары деген эмне деген ырлар, Аксубайдын 18 жашы, же болбосо Калыйбектин эл мирасы деген. Мына ушул оондордун, ушул ырлардын бир таасиринде биз да чоңойдук да. Анан эми Нурхан аке, ал өзүнчө биз аңгемелешүүбүздүн бир келер жайында айтабыз. Бирок эми сиз ошо жана башатыңызды чыгармачылыкка болгон булактын башаты жөнүндө мына башында айтып кетпедиңизби? Анан дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Мен ошол тиги Таттуу эжебиздин 70 жылдыгында тартылган кинону карап отуруп, ошондо 16 жашында мектеп окуучусу болуп жүргөндө бул киши киного тартылган экен да. Сиз дагы ошо киного түшкөнсүз. Бир Салиманныр деген кыска метраждуу фильмге кандайча болуп тартылып калдыңар? Ал мындай болду да. 1960 жылдары республикалык өздүк көркөм чыгармачылык кружогунун эме кароосу болуп өткөн Фрунзе шаарында. Ошондо биз ошол Тянь-Шань облусунан Жумабекдин Шералиев баш болуп туруп ошол 100 киши барганбыз. Ошондо Таттуу Кытайдагы кыргыздардын Гүл Кайыр деген ырын ырдап барган. Ошондо биринчиликте жеңип алган, биринчиликтен. Анда жана сонунда деген ырда да заключительный концертте мен ырдап чыкканбыз. Анан ошондо ошондон кийин баалуу сыйлыктар менен сыйланган. Анан Таттуукемдин ошо талантына баа беришип, атайын киностудиядан сценарий жазылган Таттуу үчүн. Салиманын ыры деген кыска метраждуу көркөм фильм тартылган. Баш куралды 16 жашында Таттуу ойноду. Мен да ошол фильмге тартылып аттык да, тартылдык. Анан ошо биз тартылып атканда Ташкенттен мугалимдер келиптир. 3 жылда бирден кыргыз группасын тандап алып кетишкен. Анан Кара-Балты шаарында тартылып атсак келип айтышты. 2 буртуган бар деп атайын угуп келдик. Биздин театралдык институтка өткүлө деди. Анан биз ойлонуп туруп, а дегенде болбой койдук. Анткени мындай эле да, ошого чейин Маданият министрлиги Таттуу экөөбүзгө Москвага, Чайковский атынан консерваторияга жолдомо берген. Ошондо Кондучалова министр Казакбаевдер эме биздин жумгалга барып ошондо жолдомо беришкен да. Анан тигилер бизди сөзгө алып койду да, Москва деген жердин түбү, Ташкент деген орта азиян болуп үйүңөргө жакын деп. Анан ошол жерден экзамен берип Ташкентте окуп кеттим. Мынакей ошонун шарты болгон экен, Ташкентке кетип калышыңар, ошол кинодон улам болгон экен. Анан эме ошол Таттуу ошондо 16 жашта болчу. 16 жашта болчу. Анан Ташкентте ошо окуп жүргөнүбүздө деле 10дон ашык улуттар бар эле. Ошонун эң кичинекей Таттуу болчу. Ушу студенттерден баштап ректорго чейин таанычка деп эркелетерилди. Таттуунун бир ажайып адамды тартып алган бир укмуш касиети бар эле да. Анан ошо биз окуп жүргөндө дагы бир нерсени айта кетейин. Советтер Союзунун эл артисткасы Тамара ханым деген дүйнөгө белгилүү бийчи эже бар болчу. Ошонун кол алдында тарбияланып Таттуу Өзбекстандын Бахор деген ыр-би ансамблинде солист болуп бийлеген. Андан сырткары Салабей деген ыр бар. Муну чандырдаса ырдайт ырчылар. Ошону чет мамлекеттен меймандар келгенде Таттууну чакыртып ырдатышар эле. Эми Нурхан эке, мындай да, ошо мен бакашымча Ташкентте экөөңүздөр окуп жүргөндө эле бир топ дагы кинолорго тартылып, анан бир топ театрда оюндарды дагы ойноп жүрдүңөр окшойт. Ушундай менин оюмча тиги Таттуу эженин биографиясында ушул нерселер көп да абдан. Анан эми мындай эле да, биз баягы студент кезде бизге театр, цирк деген эме бекер эле да. Студентский билет менен кирип берчүбүз. Анда эми мына бизден мурун 3 курс окуган окмуштай таланттар окуду. Мына Болот Бейшеналиев, Күмбөлөт Досунбаев, Турарбек деген, Юсуп Жанова деген кыз болуп кетти, мыкты актрисалар бар эле. Марин Абдурасул Токтомушевдун кызы бар эле. Ушулар окушчу бизден 3 курс мурун. Анан жана күйөө балам Эшимбеков.
Адагы ошол болот турму окуган, анан кийин эми таттуу менен баш кошуп калды. Ошондо эле таттуу киного түштүк кызында башкы ролго түштү. А мен ошол окуп жүргөндө Жоро фильминде Муса деген, баягы кадимки Жоро деген көркөм фильмде Будённовго кийген баш машлер менен кармашкан командирдин ролу. Командирдин. Баягы эме көчкүнүн алдында калдыңыз. Ооба, 3 жыл өлүмдөн калгам ал фильмден. Абдан жакшы экен. Мына көрдүңүзбү? Талант деген ошо башында эле, ошо жаш кезиңиздерден эле чогуу иштешип, анан эми Ташкентти бүткөндөн кийин бүттүңөр. Анан шыр эле жолдомо менен эле Кыргыз драма театрына келдиңиздерби же кандай болду? Анда Кондушалова министр эле. Кондушаловадай министр болбойт да. Албетте. Эми ал Союздун учурундагы эң белгилүү министрлердин Фурсиевадан кийинки ошолор болчу. Анан биз ошо келдик, 66-жылы Кыргыз драма театрына келдик. Анан ал жерде традициясы мындай экен. Народный артисткалар кыздарды шеф кылат экен, эркек балдарды народный артистер шеф кылат экен. Анан Ашырал Боталип деген Лениндо ойногон атабыз бар эле. Ал мени шеф кылам деди. Бир убакта Бакен Кыдыкеев эжем таттууну көрүп эле мына кызды мен тарбиялайм деди. Мына 15 жыл иштеди. Ушул 15 жылдын ичинде ошол Бакен эжеке ушунчалык ынтымакта өзүнүн энесиндей, өзүнүн эжесиндей, өзүнүн кызындай, өзүнүн сиңдисиндей болуп, Кыргыз драма театрын ушунчалык бийиктикке көтөрүштү. Туура. Көрсөт таттуунун келишинде мындай экен. Баягы Бакен эже классика боюнча эме болуп жүргөндө, героиня болуп. Ошол киши кичине улгайып бараткан учурунда таттуу келип калып атты. Ошондо ошол мына таттуу келгени, ошол таттуу үчүн драмалар жазылды, таттуу үчүн котормолор болду. Анан ошол убакта таттуу Кыргыз драма театрынын учурунда мындай болчу. Ошо театр жанында эки этаж театр эле, Фрунзенин музейинин жанында. Театрга Муратбек Бакенди таттуу үчүн сурап келели. Мына көрдүңүзбү? Дагы ушу таттуу экөөбүздүн бактыбыз. Ушу улуу инсан адамдар менен ойногонубузда, мисалы партнер болуп, Бакен эжеке менен, Күмүшалиева менен, Кыдыкеева эжеке менен, Муратбектер менен, Кытаев, Жамановтар деген, Советбек Жумадылов дегендер, эмне деген эми ошол учурда гиганттарды, гиганттар эми алар союзга белгилүү адамдар эле. Эми ошол кишилер менен партнер болуп сахнада ойноштон өзүнчө бакыт, кайталангыс бакыт. Алардын баары азыр жок да. Азыр жок. Эми ошолорду мен ойлоп отурсам, ошо негизи экинчи Бакыт Таалаев ушу театрдан ачылган экен таттуу экөөбүзгө. Азыркыга чейин. Ошо элдин оозуна алынганыбызда ошол учурда мына телевидениянын күчөгөнү, радионун күчөгөнү, кинонун ошолордун бир агым келген экен да. Бир агым келген экен, ошондо азыр ойлоп алып театр менен салыштырам да кээде. Азыркы театрдын алакыбалы менен ошолдогу дөөлөрдүн эми укмуш эле да. Эмне деген бүлөктөрдүн ойлойм. Эми мындай да, Нурган эке, эми ошондо мынакей 66-жылы келдиңиздер, 67, эми 70-жылдар деп коелучу, баягы таттуу менен мына сиздин театрдагы ойноп баштаганыңар. Өзгөчө мен эми таттуу эже жөнүндө айткым келип атат. Таттуу эжеке ошол убакта мисалы үчүн театрда жанагы Күйүкө аркылуу Күйүкө эжекебиз, жана айтып кеткен Бакен Кыдыкеев эжекелерибизди, Күмүшалиева эжекелерибизди алар ойноп кандайдыр деңгээлге өзүлөрүнүн деңгээлине жетип калган эле да. Анан келип эле ошо таттуу эжекебиз ошолорду кандайдыр алмаштырып, ошолорду улап кеткендей, театрга бир жаңы бир кан, жаңы эме агым чуркагандай болуп калды да. Ошолордон үйрөнүп, ошону алып кетти да ошол кезде. Тарыхтын бети ачылды да. Тарыхтын бети ачылды. Бир тарыхтын. Эми театр тарыхынын бир бети ачылды деп койсок болот экен да. Ошол таттуунун келиши менен. Ооба. Эми таттуунун ошо театрдагы иши жөнүндө, ишмердиги жөнүндө бир эки сөз. Өзүңүздүн ишмердиги иши жөнүндө эми жана гиганттар жөнүндө айттыңыздар, эми өзүнүн жеке иши жөнүндө кандай ошо ойногондо анын баягы ар бир ролго кириштин өзү, бир образга кириштин өзү бул чын айтканда өтө чоң эмгек талап кылат да. Кандай дейсиз? Ал жөнөкөй эле эмес, ал үчүн канча ойлоносуң, канча нервиң кетет, күн-түн ойлоносуң, канча кыйналасың. Анан барып анан образ чыгат да. Анан бир чети мындай эле да. Таттуу менен ойногон актерлар, актрисалар дайым айтат, таттуу менен ойногон жеңил болчу дейт. Ошол кайра партнерлорун жетелеп кетчү дейт да. Илбой жакта,
комедияда ойнаған, трагедия, эми классиканы бүт ойнадылар. Мына Таттуу 15 гана жыл жашады, ошонун ичинде жергиликтүү драматургиядан 15 жыл гана ойноду. 15 жыл. ойноду. 15 жылдын ичинде 30тан ашык роль жаратты. Кыргыз драма театрында 10дан ашык кинода башка ролдорду ойноду. Анан кээде ойлойм да, кээде мындай народный артисттер 2 жылда, 1 жылда эле 1 роль жаратат. Ататтуу 15 жылдын ичинде кантип ошого жетишти экен? ролду жаратты, 30тан ашык главный ролдорду. А 10дан ашык театрда. Эме Кинода ойноду да. Кинода. Акыркысы мына Кызыл алма, Чыңгыз Айтматовдун. Айтматовдун. Мен ойлойм ушул. Демек мен ойлойм ушу Таттуунун жан дүйнөсү ошол жаралгандан баштап музыкага, театрга, киного, бийге бардыгына мыкты спортсмен болчу да. Спортто мындайларда шахматта аябай жакшы ойночу. Кичинекейинен кезде эле волейбол, баскетболду катырчу, гимнастика менен узундукка секирчи, бийиктикке секирчи, 100 метрге Тяньшань облусу боюнча бир да кызды алдына чыгарчу эмес. Күлүк шамдагай болчу. Демек Кудайым ушу Таттууну бир Кудайым бир жаратып кетти да. Жаратып кетти. Өлбөстүккө жаратып кетти. Эл журтубуз бар. Эл журтубуз, кыргыз эл журтубуз турганда Таттуу өлдү дебейбиз. Тирүүлүккө келип атат. Эми Нурган аке, мындай да, эми Таттуу эже жөнүндө сөз болуп атканда, ошо кишинин бир эмегер мүмкүн болсо личный баягы өзүндүк жеке турмуш жөнүндө бир эки ооз сөз мен ушу сурагым келип турат да, элге кызыктуу да. Мисалы үчүн Таттуу эженин биринчи жолдошу бул жанагы Имаш Эшимбеков деген алдагы мыкты артист болчу, мыкты актер болчу. Мына ошо менен болуп калды. Анан кийин экөө жашап жүрүштү. Асел мен онча төрөлдү, Канат деген анан эмне болуп булар кандай болду? В общем, булардын ошо үйлөнүү экөөлөрүнүн ортосунда ар кандай сөздөр жүрүп атат. Бир экөөнүн ортосунда мындай бир сезим деле болгон эмес, сүйүү деле болгон эмес. Бул Таттуу эжебиз болсо тиги Болот Бейшеналиев менен ушундай сүйлөшүп жүргөн деген ушундай сөздөр чыгат да. Элге кызыктуу да, өтүп кетти турмуштун баары. Бирок мындай чоң инсандардын сүйүүсү, чоң инсандардын махабаты бул эл үчүн өзүнчө бир легенда да. Таттуунун жалпы тарыхын, тагдырын билген менден башка эч ким айта албайт. Билбейт, туура айтасыз. Анткени кичинекей төрөлгөндөн баштап өзүм тарбиялап, ошо Колман Жылдыр үйүндө 37 жашында. Анан эми мындай Ташкентте окуп жүргөндө негизи ачык эле айтыш керек болуп атат. Болот менен Имаш жакшы дос болгон экөө жолдош. Анан ошондо сүйлөшүп жүргөн, Имаш менен сүйлөшүп жүргөн экен. Анан видимо мындай да Болот да аябай жакшы көргөн. Жакшы көргөн, сүйүүдө. Бирок улуураак эле да. Болот улуураак эле. Болот бир 7 жаштай улуу болгон. Болот эң улуусу ошол эле да. Имаш тең чамалаш. Тең чамалаш жок, Имашта бир 2 жаш болгон. Анан бул экөө жакшы болгон. Анан негедир аягында ошо Имаш менен баш кошуп калды да. Жок, Имаш менен баш кошкон эми закон ченемдүүдөн экөө сүйлөштүрсө. Анан эми мындай да. Бирок негизги чыгармалардын көпчүлүгү ушул Болоттун жан дүйнөсүндө Таттуу аталат. Таттуу жөндөрлөр жазган. Анан мен 91-жылы Сакада Хищники деген казак фильм главный ролго Якутскке кетип баратсам, мага жолугуп алып айтты да. Нурка, сага бир аманат ыр берейин, сенден башка эч ким чыгара албайт деди. Ал экөөбүз мамилебиз ушу Ташкентте окуп жүргөн. Бейшенали экөөңүздөр. Бейшенали экөөбүз жакшы болчубуз да. Мен аккордеон тартып ырдап, баягы мен эмелердин абсурд эне кылып ушундай эле да. Анан сулуунун эле сулуусу деген бир жакшы кыз бар экен. Анан гитара менен Сахадан чыгардым. Азыр муну жанагы Гүлжигит ырдап жүрөт. Калыков ырдап жүрөт. Сулуунун эле сулуу жаңы тартылды жанагы. Бирок сөзү Болот Бейшеналиевдики, ону сиздики. Ону меники. Анан эми аманат болсун көз өтүп кетти. Бирок эми багы эл деген кыйын. Эл деген кыйын. Эми сулууга ким кызыкпайт? Эми сулууга ким кызыкпайт? Да бир нерсени айтып коюшум керек. Бу жерде мындай да, жанагы Ак мөөр тартылып калбадыбы? Ак мөөр киносунда, Ак мөөр көркөм фильмде эми анын кемчиликтери, мыкты жактары абдан көп, ал жөнүндө кеп жок. Бирок ошол жерде Болот Бейшеналиев менен
Таттуу эже экөөсү тиги тартылып атпайбы? Эми Таттуу эженин эң баягы чырайлуу кези, эң сулуу кези, эң сонун кезинде тартылган фильм да бул өзүңүз билесиз да. Сонун толугушуп турган эми аны барыбыз эле 21 жашында эми Болот Бейшеналиев дагы бир кандайдыр деңгээлде толуп турган кези жашынакай болду. Артисттик. Анан экөө ошол фильмде баягы кандайдыр бир мындай бир абстрактный нерсе болуп, анан өлгөндөн кийин экөө тиги дүйнөдөн жолугушкандай бир жерлер болот атпайбы? Ушулардын бардыгы мүмкүн кандайдыр деңгээлде элдин баягы эсинде, элдин жүрөгүндө ошол экөөнү бир жакындатып коюп атат го дейм. А бирок мындай турмушта экөө чынын айтканда бири-бирине жакын болуп, бири-бирине жакын жашап, же болбосо тигиндей мындай болгон эмес да бул да. Болгон эмес. Эми бул Болоттук скромный жигит болчу да. Аябай философ, көп окуган, адамды көп тандаган, анан бул өзү Союздун учурунда белгилүү актерлордун бири. Чоң актер болчу да. 100ден ашык роль ойноду да. Мунун келинчеги менин билишимче бир түркмен кызы болуш керек эле. Кызыл кул деген кинодо ошол жака барып Түркменистандан алып келген болуш керек эле. Ооба, андан ошол бир бала чакасы бар да. Бир кызы, бир баласы бар. Анан эми баары сулуу болгондон кийин, таттуу, таланттуу болгондон кийин баягы кичине мен көп байкачумун, кийин ошондон болуп калды, ажырашып кеткени. Ажырашып кеткени каяктан болду? Бул мындай болду да, иштарлыктан болду. Күйөө бала кичине туура эмес мамиле кылчу да. Турмушта көп баягы казанак кагышат дегендер бар. Сөзсүз. Анан ошо таттыкемди мен кийин байкап калдым да, ошол кичине иштарлык кылып, колу тийип калган учурлар болгон. Анан ошондон кийин ажыратыштырып жибергем да. Просто ошол таттууну кайтарып жүрүп, бир тууган болгондон кийин эле театрдан үйүнө алып келип, колу тийип, бирдеме болуп калса, ушундай сулуу элдин ушундай эмеси болсо, көркүнө, анан бети башына кокустан бирдеме түшүп калса, анан бир нерсени айтып кетем, эми эл деле туура түшүнөт болуш керек. Ушу таттуунун айынан Жамилага, күйөөсүнүн айынан Жамилага түшпөй калды. Атайын ошону отказ берген. Киного. Эгер чокморуп экөө Жамилада түшсө эмне деген болот эле? Керемет. Каякта бир Аринбасар бир каякта бир кыстап келип калды. Анан Хадичага түшпөй калды. Перевалда. Карачы. Анан эмеге Алиманга түшпөй калды, Саманчы. Мына Чыңгыздын 3 эмесине башкы ролуна түшпөй калды. Жок, башкы ролуна бекитип болот деп туруп анан жанагыдан улам, ошо кызганычтан улам түшпөй калган экен да. Отказ берип койду. Мен муну кийин уктум да. Негизи бул чындык болгон нерсе. Анан кийин таттуу ошо ажырашкан боюнча турмушка чыккан жок. Балдар аякта калды. Канат менен тиги Асел. Канат Асел апамдын колунда чоңойгон, 7 жашка чейин чаектен чоңойгон. Анан кийин ошол мамасы менен калды. Уулун Ошко кетип, тигил Ошко алып кеткен. Анан кийин ошол уулу деле азыр стоматолог болуп иштейт, үйлүү жайлуу. Эми силер менен катышып турар да. Бирок мындай болуп калды эле, азыр мени менен катыштырбай калды. Анткени жанагы Урмат Барктабаш деген турмуш чыккан. Ошол 20 жылдан бери мени менен катыштырбайт. Себебин билбейм да. Албак кыргызча айтканда үй түрмөдө болуп калды таттуунун тагдыры. Эме кызынын тагдыры. Аселдин тагдыры. Мени менен катыштырбайт. Жада калса ушул жанагы Ленинград калып барып 5 жыл окуттум эле ушу таттуунун эмесин ушу улантам дегенденчи. Ыйлап келген. Анан театрда да кинону таштап койдулар. Жок, чын айтканда кандай жана Махаббат дастанында кандай ойногон беле, укмуш. Тим эле жарык этип чыккан жылдыздай чыкпады беле. Эми ошол таттуунун кызы деп эл дарылап жүрсө кандай сорун болот эле. Албетте. Эми турмуштагы кандай болот экен? Анан мен аны үй бүлөсүнө кийлишкеним жок. Албетте. Калган өмүрү бактылуу болсун дедим. Болор иш болду. Бирок көп нерсени жасайт эле. Туура. Таланттуу эле. Ал эми бери Канатчы. Канаты эгер жанагы Уркая фильминде бар эмеспи? Басмачылар менен басмачылар Уркаянын күйөөсү муздап кеткене Күмүшалиева кайнене тентип кетип аткан жери бар. Ошондо ыйлак деп айтсам болот, ошо Канат деген уулу. 3 жашында түшкөн. Дайым эле ыйлап алып жүрөт. Азыр эми үйлүү жайлуу Бишкек шаарында жашап атат. Бирок баягы жүрөктү ооруткан ушу таттуунун мына 37 жашында 1 сааттын ичинде каза болуп калганы мен эле эмес, элдин жүрөгүн оортуп келет. Эми мындай да, ушул мына өзүңүз баштап калдыңыз ушу сөздүчү. 37 жаш деген бул эмне? Бул күлгүндөй учурда Нуркан байке. Тем эле болуп турган учурда бардык мынакей ошо театрда, кинодо ойноо турган учурда бардык ролдор алдыда эле
бардык сонун чыгармачылык ушунчалык бир толкукташып турган учур эле да. Эми ушу Таттуу эженин өлүмү жөнүндө дагы элдин арасында ар кандай сөздөр жүрөт да. Бирөө айтат тигиндей болуп кетти, бирөө айтат мындай болду. Кийин биз угуп калдык. Мисалы үчүн ошо башында шишик бар экен, ошондон улам ушундай болду деп. Бирок мен байкайм, сиздин көп мындай өзүңүздүн айтып жүргөн жерлериңизде, китептерде, же болбосо сүйлөп калганыңызда эмнегедир ушу Таттууга атай ушу киши колду болгон, буга кол салышкан, же болбосо дагы бир атай ошо өлүмдү көздөй түртүшкөн бир адамдар болгон, ошо чөйрөсү болгон деген сөздөр айтылып жүрөт. Ушунун канчалык чындыгы бар? Мындай эле да, 5 бир турган болсак, ошонун ичинен жакындар болот экен. Туура. Баары бирдей эмес. Анан ушу Таттуу менден кичүү 4 жаш кичүү болгондуктан ушу кичинен кийин баштап экөөбүз ушунчалык жакын болчубуз да. Ушу мен жаныман чыгарчу маселем да. Анан муну театрга келгенде көп тоскоолдуктар болду. Иштарлы көрө албастык. Анткени ошол учурдагы героиналар Таттуу келгенде өчүп калды да. Ооба. Мына иштарлы көрө албастык ошондон башталды. Мынакей карачы. Мына Акмөлдү 21 жашында ойноду. Кыргыздын сулуулугун Кырымга тете алып келди. Туура. Таттуудей сулуу жок. Туура. Туурабы? Туура. Ошол Акбөрдү ойнободу. Ошондо жанагы Лен Комсонун сыйлыгына көрсөтүп эртең бүрчүгүн алат дегенде бербей коюшту. Бул биринчи жолу буттосу болду. 32 жашында Таттууну театрдан чыгарышкан. Мен анда ден соолугума байланыштуу Нарын театрына кетип калгам. Ошол моментте Таттууну жараксыз 32 жашында жараксыз актриса деп театрдан чыгарышыптыр. Кандайча, эмне үчүн? Көрдүңбү? Жөндөн эле. Анан Бакен Кыдыкеева алып калган. Көрдүң фактысы. Эми Таттуу жөнүндө көп маселелер. Анан бир нерсе фактын айтайын. Таттуу бир күн мага звонить этти. Нукен, келчи бир шампан ичели деди. Анан эмне болуп кетти? Танечка дечмин да. Танечка деди, келсең анан сүйлөшөлү деди. Анан мен бардым, барсам үйүндө тамак даярдап коюптур, гүл турат, шампан. Анан тамаки тартып атыптыр. Менин көзүмчө өмүрүндө тамаки тартчу эмес. Анан Танечка эмне болду десем, айттым, Нукен деди. Ушу 15 жылдан ичинде деди, мен бир да жолу жен советке түшкөн жокмун. Ошон үчүн ичелчи деди. Көз жашында. Көрсө ар бир жен совет деген бир балекет бар болчу. Жыйналышка сала беришкен да. Үйүңдө таракан бар, сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп эле. Үй бүлөң менен ынтымакты жашабайсың деп деле пикир берди да жанагы. Моральный сокканда булат, моральный сокканда. Мына карабайсыңбы, бир эле элементардын нерсеси. Мына ошол жанагы Акмөрдү ойногондон кийин Чыңгыз Айтматович киришип атып, жарым жылдан кийин заслуженный ат салып берген. Көзүнүн түрүстүндө народунда берген жок. Мына Уркуяны ойноду. Уркуя менен дүйнө жүзүнүн баардыгын кыдырып келди. Европанын баардыгын. Уркуя үчүн эле народунду берсе болот. Туркияга барды, Прибалтика Кавказга чейин бар, биринчи орунду алып келгенден кийин Токтогул атына мамлекеттик сыйлыкты көрсөтүп, Таттууга беришкен жок да. Анан эмне дейсиң? Мына каза болгондон кийин, көз өткөндөн кийин Фрунзе шаарында аларча көрүстөндөн 2 метр жерде аяп беришкен жок. Болгон заслуженный экен бул жерге народныйлар коюлуш керек деп. Таттуу каза болордон 11 ай мурун апам каза болуп калган. Анан кыз балага эненин каза болушу кыйын экен. Туура. Анан мени жан дүйнөсүнөн көрчү, мени аяп жашыруна ыйлап жүрүптүр. Анан мен байкап калдым дагы, анан Фрунзе шаарында курортология деген бар болчу. ЦК менен чоңдордун гана үй бүлөсү, народный союзчулар салчу. Анан Нусупов эже министрле, анан сүйлөшүп отуруп, ошого 1 ай жаткырдык. Курортология. Анан эле сразу эле театрдан Исабеков деген директор бар болчу. Чакырып туруп эле 3 күнгө бир бригада начарлап атат, ошол жерге барып келиңиз деди. Мен түшүнбөй калдым эмнеге. Анткени мен бригадир болуп, художественный руководитель көп жер иштеп, театрдын планын менен көп бүтүрчү элем да, эл менен сүйлөшкөндү жакшы билет элем да. Анан эле Танечкага келдим, Танечка, мени 3 күнгө айдап атат, алтырым сен татынакка эс алып жатып бер. 3 күндөн кийин кайра келип калам. Деп анан кетпейинби? Кучактап өп кетип эле. Анан мен 2 күндөн кийин келип калып атпайм, 3 күн эмес. Көрсөм мен кеткен түнү Таттууну түн ичинде скорый помощька салып, психиатрический больницага алып барат. Интересно. Көрдүңбү? Эч кандай ооруган эмес. Анан бир аял менен жаткан экен. Анан мен 2 күнөн келип эле курортологду таппайм. Эч ким айтпайт, билбейт. Анан шаардын баарын изилдеп звонить этип, анан жанагы советский дагы
психиатрический больницаға барсам таттуу ошол жерде экен. Биринчи этажда жаттыр бир аял менен. Ана танышкан чыгым, танышкан эмне болду алтыным? Десем көзү жашылданып, нукем билбейм. Мен сен кеткен түнү скорый помощька зордуктап туруп алып келишти. Анан жатам, эмне экенин билбейм. Анан мен орус аял экен, эме главврачы. Анан уруксат турам, кызым карындашыма кирип чыгайын. Эмне болду десем, карантин деп киргизбей койду. Карачы. Көрсө үстүндө 2 актриса бар экен. Ошо кезде. Ошо кезде. Анан таттуу мага айткан эмес да муну. Анан баягы 2 актриса кетери менен кан кузуп жиберет таттуу. Демек булар тамак алып барган. Кымызбы бирдеме алып барган. Эми кышында кымыз билбейм мен. Эми тамак алып барды. Анан баягы өкө кетер менен таттуу кан кузуп жиберет. Анан врачтар коркуп кетип капельница бар. Бир кыргыз келинди капельница коет. Ошол кан кузуп ошентип атканын карап туруш керек эле да. Ооба. Кетип калат. Медсестрада. Мунун баары атайын жазалган да, сүйлөшүлгөн. Анан капельница жанагы капельница түгөнүп өтөп, бир убакта жандагы чочуп, ойгонуп кетсе, ала чыктап, көз алактап жаман болот деди, чамынып. Баягы. Анан врачтар чакырышты, үзүлүп кетип атпайбы. А бирок жана бир жумадан кийин жанагы медсестраны өлтүрүп туруп Чуу дарыясына салып жиберишкен. 5 баласы менен калды. Турган медсестраны капельницаны койгон кызды. Ошол билет экен да бир нерсени, көп нерсени. Ошол билмек, ал айтып коет деп коркушканда. Көрдүңбү? Эми коюп туруңуз. Эми сиз албетте ал жанагы үстүндө болгон 2 актрисаны мага айтпайсыз, аны айттысын деле каражат. Азыр жок. Бирок ошолор кимдер? Эми ошо чогуу иштешкендерби же кимдер ошолор? Чогуу иштешкендер болуп атат да. Шыгылып бир жерде чогуу иштешкендер бар, бирөө азыр народный артистке түрүү. Ушул убакта тирүү эле. Бирөө жанында жүргөн адагы народный артистке ырчы ошол экөө үстүндө болгон. Ана мына 70 жылдыкты өткөрүп атам. Өзүң билесиң, эстелигин тургузду, элден акбат алды, ушундай. Ошондо бир медсестра ыйлап келди. 60тан ашкан. Көрсө жанагы өлгөн медсестранын жанында ошол бар экен. Ошо кимдер келип, кандай болгон ошол кыз билет экен да. Эми муну азыр биз жабык кармап атабыз. Себеби билип калса аны өлтүрүп кетиши мүмкүн. Аз киши өлтүрүш оңой эле. Болуп калды. Бирок эми бул абдан детективдүү нерсе экен бул абдан, ушундай. Эми Кудайым буйрса азыр жаш мында жабык тергөөдө жүрүп атат. Кудайым буйрса элдин алдына алып чыгам. Кыңырыгыш 40 жылда билинет дейт. Туура айтасыз. Концеп таттуунун өлүмү ачыкка чыгыш керек да. Ооба. Туурабы? Анан ар кандай ушактар. Бирөө айтат иши өлгөн, бирөө шишиги бар. Андай болгон эмес. Шишик жанагы капельница койгондон эме аба кирип кетип чыгып кеткен. Мына көрдүңбү? Анан эме мындай адамдан ажырап калыш деле мен үчүн жок, сиз үчүн эмес, кыргыз керек. Кыргыз журтчулугубуз. Туура айтасыз. Анан эме мына андан кийин Жумгалга барып кинотеатр Сөңкөл деген наамын алдык. Ооба. 3 этаж мектеби бар, гимназиясы бар. Азыр гимназия ошол тиги Таттуу Турсунбаев атындагы гимназияда 2000ден ашык бала окуйт. Анын эстелиги бар. Эми чынын айтканда Нурканбай эке, мындай да, мен билишимче ошол Таттуу эми эжебиз ушинтип баягы кайтыш болуп кетти, бирок ошентсе дагы ошо 37 жаш жашап өткөн баягы тим эле чагылгандай болуп тез жашап өткөн өмүрүндө жана өзүңүз айткандай чоң көркөм дөөлөттөрдү калтырып кетти кыргыз үчүн, туурабы? Эми ошонун баардык көркөм дөөлөттүн аркасынан эми Таттуу эжени аркасынан кубарлап кууп ошонун дөөлөттөрүн көтөрөм деп аракеттенген киши болбосо, ал деле баягы мезгилдин бир бүктөмдөрүндө калып акырын кала бермек да. Бирок сизге чоң рахмат. Ошол аркасынан түшүп, ошо Таттуу эженин 70 жылдыгы деп андан мурдагы көп нерселер жасап, анан жанагы парктын ичине чоң Татынакай айкелин тургузуп, ушунун баары андан бөлөк китептерин жасап, обондорун ырдаганын баарын чогултуп, антологиясын түзүп, тарыхын түзүп, ушунун аркасынын баарында мына сиз, ана мен айтып коюм керек, сиздин жубайыңыз Жыпара жеңем. Туура. Мына мен айтып коюшум керек. Жыпара 90%. Туура айтыш керек. 90% жакшы. Жакшы деш керек. Жыпара жеңебизге чоң рахмат. Мен биринчиден, экинчиден эми мындан ардагы ушул Таттуу эженин калтырган баягы урух көркөм дөөлөттөрүн мындан ардагы элге, журтка бийик жеткирүүгө аракеттене берет деп мен терең ишенем. Кандай дейсиз, туурабы? Рахмат. Эми мындайда баягы
жакшыны жакшы, жаманды жаман дешке туура эле. Аны баягы кыргыздар ишитарлык көрө албастык. Только биримдик жетпей атат болбосо, туурабы? Анан эми ошол мен ошо өмүр бою ушул ыраазымын байбичеме, Жапарага. Таттуу экөөбүздүн бактыбызга жаралган адам да. Мен дайыма таазим этем. Болбосо мен жалгыз колуман келет беле, келбейт беле деген иш бар. Анан мына азыр дагы ошол мына азыр таласка келип атпайбыз Таттуунун 70 жылдыгына карата. Ошонун баарын жүктүн баарын көтөргөн мына өзү врач болсо да врачтын таштап коюп азыр ошол Таттуунун жанагы 2 томдук китебин чыгаралы, антологиясын чыгаралы, анан художественный фильм тарталы деп аракет кылып азыр ошол талас жергебиз менен келип эл менен рахмат мына облоного, мына администраторго рахмат, губернаторуңарга рахмат. Ошо мен атайын чакырып алып, ушундай кылып келбейсиздерби Таттуу. 1,5 айдан бери азыр таласта жүрүп атасыздар. Таттуу эжекебизди бир эскерели деп атышат. Мына Манас районун бүттүк, Кара Бураны бүттүк, Бакай Ата районун бүтүп азыр Талас районунда жүрүп атабыз. Андан кийин мына шаардын мектептерин аяктап анан айтышып, ошол Бишкекке кайтабыз деген оюбуз бар. Эми Таласта сен менин жүрөгүм жарылган адаммын. Өзүңүз айткандай бир топ мына аксакалдык жашка келип калдыңыз. Кудай буйруса мынакей ошентсин дагы бул чыгармачылык деген, өнөр деген бул абдан чоң нерсе. Анан эми жанатан бери отуруп атабыз. Эми жана башында айтып атып, оончу, аткаруучу, актер, эми бардык нерсе сизге баягы уучуңузга толо турган өнөрдүн баары колуңузда. Анан көрүүчүлөр деле ойлоп аткан болуш керек. Ушу бир Нуркан байке келип, ушу студияга келип бир кырдыбай койсо кандай болот депчи. Азыр эгер ошо мүмкүнчүлүк болсо, ошол Асан Токоевдун Көп сагынба апаке деген жаңырым бар. Ошону сиздердин элге тынччылык, токчулук, ырыс-кешик биримдик болсун. Эми анда ошол Асакемди эскерип ошол Көп сагынба апаке деген ырын ырдап берейин. Көп сағынба, апа мені сағынба, сағыну көк чаштарымдың ағында. Мені бағып, мені тырмап ойлонуп, кеткен жашың жылдар нары жағында. Апакем, апакай, ойго түшөр, оғы беттен сағымтар, жазда бұлбұл сайрап қалса бағында. Апакем, апакай, ойго түшөр, оғы беттен сағымтар, жазда бұлбұл сайрап қалса бағында. Көп сағынба, апа мені сағынба, сағыну көп чаштарыңдың ағында. Мені бағып, мені тырмап ойлонуп, кеткен жашың жылдар нары жағында. Апакем, апакай, еске түшөр, құмырсқаны көргөндө, жүргүн кездің сен да бала қамында. Апакем, апакай, ойго түшөр, оғы беттен сағымтар, жазда бұлбұл сайрап қалса бағында. Ой, чоң рахмат Нуркан байке. Эми мындай кылалы. Бул чыгармачыл адам бир ырдагандан кийин бул каниет албайт да экинчисин ырдамайынча. Бул өзү менин башымдан өткөн нерсе да, ошон үчүн эми сиз дайыр ырдап бериңиз. Бирок мен суранып коеюн. 6-күнү кечинде, эми чын айтканда 6-күнү кечинде деген бул биз эми 80-чи, 70-чи, 80-чи жылдарда студент болуп окуп калдык. Ошол кезде чын айтканда биздин гимн болчу да.
алтынчы күн келатканда эле бүт общежитие толугу менен эле Бишкектин баары эле алтынчы күн кечинде ырдап атышы. Ой, монсу эмес да. Ал бир жагы, экинчи жагы. Мына бүгүн дагы жаштар алтынчы күнү кечиндени өзлөрүнүн эң жакшы көргөн ыр катарында ырдап жүрөт. Демек бул жана нарындан жазган салам кат сыяктуу эле жаштардын мынакей гимн айланып калды. Ошон үчүн эми сиздин өзүңүздүн жүрөгүңүздөн, сезимиңизден чыккан алтынчы күнү кечиндени көрөрмандарга ырдап бербесеңиз болбойт. Эми мындай кылалы. Мынча болду, мен тарыхын айтып берейин. Ошону айтып коюңуз. Ошол 6-күн аркылуу Рыспай экөөбүз дос болгонбуз. Рыспай Абдыкадыров. Рыспай Абдыкадыров. Бул Маралиевдин текси. Ооба. Рыспай филармонияда кыйын болуп ырдап турган учурда чыгарган экен. Жок, биринчи Рыспай чыгардыбы, же сиз чыгардыңыз? Эми кое турбайсың. А мен Ташкентте окуп жүрүп чыгарып атпаймынбы? Анан кийин мен практикага келгенде 64-жылы жаздырып коюп атпаймынбы радиого? Анан эле радиодон эле эмелер башты кыйын да кыргыздар. Рыспайдыкы тигиндей, Нуркандыкы мындай деген талаш-тарыш болуп калган. Анан мен институтка келген Набережныйда жашачу элем. Анан бир убакта эле уксам эле бир аккордеон үнү угуп атат. Угулу эле бир кыз ырдап атат. Көрсө жана Шакеева Зейнеп. Жаңы чыгып аткан учур экен. Ошондо Рыспай келип ырдатып аттыр. Анан эле бир убакта мен театрга барайын деп эле бир табалыз да тиги Набережный. Эшке чыксам эле бир кызыл аккордеон жонуна көтөргөн бир жигит кетип баратат. Ак жумал. Анан токтотуп таанышып кетти. Ким? Рыспай. Мен Нурканмын. Анан эле ушундай кичпейил, менден 6 ай эле кичүү. Аке деп эле кучактап калды. Аке, Нуркан аке деп эле. Көрүшпөгөн эмеспиз. Манакей карачы. Анан ошондон жөө Ала тоого чейин жөө бардык, сүйлөшүп, таанышып. Анан бир жерге отура калып, ошо жерде бир чайкана барбы? Ошол жерге отура калып, бир нотный тетрадь алып эле жазып кирди. Нота жазып атат да. Мен ушуга чейин нота билбейм. Анан эле ойлоп жүрөм, нота жазган киши аспап менен жазат экен депчи. Көрсө Айбарататты жазып берип атыр мага. Мына ошо сиздин ырыңызды өзү нотага түшүрүп жазып берип атат. Ошол жерден эле. Азыр менде сакталуу. Анан ошондон баштап экөөбүз дос болуп калганбыз. Анан мен дайыма Ошко барганда ал жөнүндө жазган поэмам бар. Дайыма эскерем. 6-күнү кечиндени 2 куплеттин өзүмдүкүн ырдайм, 2 куплеттин Рыспайдыкын ырдайм. Концертке барганда. Эми 6-күн деген ошол эми элге сиңип кетти. Рахмат, эл ырдап жүрөт жаш балдарга чейин. Эмесе ошол 6-күнү кечинде деген нерсе тартуулап берейин, Туура. Al mezgilimin esimde Alida turat sende Ağdayım kütüp barçumun Anda doy altın çoy günü geçimde Ağdayım kütüp barçumun Anda doy altın çoy günü geçimde Süy otucansa gözümde Süyünüş turçu özümde Sabaktana boşup sırdaştık Anda doy altın çoy günü geçimde Çırdaşpay gelip çeçimge Çıgarbay sırdı eşkimge Dip bulamalıdım söz verdim Anda doy altın çoy günü geçildi Ertelep barsam beşimde Egzamin bütkeni gezinde Aşıkma dedim toy bulut Anda doy altın çoy günü geçinde Aşıkma dedim toy bulut Anda doy altın çoy günü geçinde
Чоң рахмат Нуркан байке. Эми биздин убактыбызда кичинекей аяктап баратат. Мынакей бүгүн ошо Дилмаек биздин маектешүүбүзгө келип бергениңизге сизге чоң рахмат. Мен жана айтпадым, ошо талас келатканда жүрөгүм жарылып келет. Анткени ошол союздун учурунда бүт талас жергесин баарын ар бир үйгө болбосо да баарын кыдырдык эле. Ошонун баарын азыр мен кайра эсиме салып атам. Азыр баарын кыдырып жүрөм. Анан эми мен ошо талас жергесине айтарым, элде ынтымак, тынччылык, ырыскечилик болсо, билимдик болсо эле баардыгы жакшы болот. Дайыма мен кайда жүрсөм деле Таттыкемдин түрүүчүлүгү, Таттыкемдин жан дүйнөсү ушу талас элинде сиңип калган. Анан мен эч качан таластыктарды унутпайм. Сага окшогон окуучуларым бар. Рахмат. Ошону ушунчалык сыймыктанам. Нуркан байкесиге да чоң рахмат. Аменезен бололу. Мындан ардагы бул баягы акыркы эле жолу келип кеткениңиз эмес, таласка көп келесиз. Мына университетте да жолугушуу болот деп атасыз. Анда биз тартып жашынакай кылып туруп эл журтка тартууларыбыз. Айтор аман-эсен болуп, Жипара жеңем менен жашынакай ынтымакта жакшы, бактылуу өмүр сүрүңүз. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз Дилмаек теле программабыздын кезектеги көрсөтүүсүн аяктадык. Мына бүгүнкү биздин студиянын мейманы белгилүү обончу, композитор, артист, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаев агабыз болду. Саламатта калыңыздар. Талас теле көрсөтүүсү өз программасын улантат.